Elde var da. Kana dogovor. Eskертүү берилген эже. Договорубуз керек. Buzulup атат. Ешқандай келишим дагы жок, бир сом дагы эч кимге төлөбөйт. Темир жолго дагы, мэрияга дагы бир сом төлөбөйт булар. Сиздерге биз бүгүн келип эле буз деген жокпуз да. Кагаздарыбыз бар. Жалал-Абад шаарынын Борбордук базарына жакын жайгашкан темир жолдун боюнда чачкынды соода жүргүзгөндөрдүн ишмердүүлүгү токтотулду. Бүгүн тиешелүү кызматтар бул жаатта иштеп, алардын соода күркөлөрүн жыйнап жатат. Соодагерлер ишмердүүлүгү мыйзамсыз экендигине карабай, иретке келтирүү ишине тоскоолдук жаратууга аракет кылышты. Бүгүнкү күндө чачкынды соода сатыктар боюнча иш чара жүрүп атат эже. Мыйзамсыз жерде отуруп, мамлекеттин жеринде отуруп соода кылып аткан болсо. Мыйзамсыз эмес да бул. Мыйзамдуу эле кылган бизди отургузган да мына 5 жылдан бери Договорубуз бар, договор. договорлор элде бар да. Кана договор. Ескертүү берилген эже. Договорубуз керек. Buzulup атат. Буга чейин Железнодорожный көчөсүндөгү бул сатуучуларга эскертүүлөр эсепсиз берилген. Анткени темир жолдо соода жүргүзгөн ишкерлер менен эч кандай ижара келишимдери түзүлгөн эмес. Муну Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын адистери да, Жалал-Абад шаардык мэриясынын тиешелүү мекемелери да тастыкташты. Натыйжада стратегиялык маанидеги темир жолду бошотуу талабы сот процессинде каралып, төмөндөгүдөй чечим чыккан. Ушул Жүсүпбакиев көчөсүнөн Бабкина көчөсүнө чейин буга чейин ушул жергиликтүү тургундар мамлекеттик акты алганга чейин жетишкен экен. Бүгүнкү күндө 15-жыл 2023 жылы темир жол көчөсү 76-үйдүн тургуну Абдуллажанов Абдыкалыкка тиешелүү болгон 1997 жылкы 2 токтом, 2001 жылкы 1 токтому жана жеке менчик мамлекеттик актысы жараксыз деп табылган. Бүгүнкү күндө соттун чечими күчүндө. Андан сырткары ушул Жүсүпбакиев көчөсүнөн Бабкина көчөсүнө чейин 7 адамга соттун чечими чыккан. Булар дагы ушул мамлекеттик акты алганга чейин жетишкен темир жолдун жерлерин. Бүгүнкү күндө ушул 5-6 адамга соттун чечими чыгып, мыйзамдын күчүндө бүгүнкү күндө ушул жазалоо иштери жүрүп жатат. Соодагерлер 1-сентябрга чейин ишмердүүлүгүн токтотпоосун суранып, Жалал-Абад шаардык мэриясына келишти. Алардын үнүн мэрдин 1-орун басары Кубанычбек Иманалиев укту. Бирок жергиликтүү бийлик шаардын борбордук бөлүгүндөгү чачкынды соода жайларын иретке келтирүү жана темир жолду соода жайларынан бошотуу зарылдыгын белгилеп, соодагерлер сураган мөөнөткө чейин уруксат берилген жок. Темир жолдун мен сурадым. Мынасы сиздин кызматкер жок деди. Эч ким төлөбөйт. Департаменттин көрүнүштөр кантип биз ушуну мэрияны өзүңүздөр мындай бизден талап калса мыйзамдуу иштегенде. Ошону биз көрүп туруп анан кантип биз силерге мыйзамсыз иштерге көз жумабыз. Өзүңүздөр айтсаңыз. Баары деле бүгүн мен тазаласам ушу тазалап кетебиз. Ошон үчүн силерден туура түшүнөсүз. Өз билемдик менен соода күркөлөрүн куруп алган мындагы 50дөн ашык соодагерге жергиликтүү бийлик муниципалдык базардан соода жайларын берүүгө даяр. Анткени өткөн жылы шаардагы чачкынды соода жайларын жоюп, соодагерлерге жана кардарларга ыңгайлуу шарт түзүү, унаа тыгындарын азайтуу максатында атайын муниципалдык базар курулган. Аларга эскертүү уже ноябрдан бери беребиз. Эскертүү бердик, алар укпай атат, мыйзамсыз жерлерде турат. Эми ушуларды баардыгыга жаңы базарга барып, ошол жерде иште кыла деп айтып атабыз. Иш жүргүзүп атабыз. Мана көрүп атасыздар. Ушуларды болму ошо жаңы базарга алып барабыз. Кудай буйруса. Белгилей Жалал-Абад шаарында чачкынды соода жайларын иретке келтирүү, тротуарларды күркөлөрдөн тазалоо боюнча байма-бай рейд уюштурулуп келет. Дегенменен соодагерлер өз кызыкчылыктары үчүн чачкынды соодалардын жоюлушуна каршы чыгып келишет.